Кече 13 декабрда Баткен районунун Карабулак айыл өкмөтүнүн Карабулак айылында эл айыл ичинде спирт ичимдиктерин саттыруу максатында чогулуш өткөргөн. Жыйынтыгында айылда жайгашкан дүкөн ээлери менен өз ара келишим түзүп, мындан ары спирт ичимдиктерин сатпоого макулдашышкан. Буга себеп 7 декабрь түнкү саат 22:00 чамасында Баткен районунун Карабулак айылына жакын жерде лесхоз участкасында болгон жол кырсыктан 4 киши каза болгону. Элдин айтымында алар тойдон мас абалында чыгып кырсыкка учураганы себеп болгон. Алардын үчөөсү Карабулак айылынын тургундары болчу. Бизде кече 7 декабрда, ушул 2020 жылдын 7 декабрь күнү кечинде жаман окуялар болду. 4 үй бүлө жоготуулар болду. Эң жашысы 87 жылкы, 1987 жылкы болду. Анан алардын 3 баласы жетим калды. Ошолорду карап туруп, биздин айылдын жаштары отура алган жокпуз. Эл өздөрү чыгып, өздөрү комиссия түзүп, ошо ичимдикти, спирт ичимдигини жок кылууга аракет жасадык кече 13 декабрь күнү. Бул аракетти Карабулак айылынын башчысы Замирбек Абдрахманов да кубаттаарын билдирди. Мурда дагы айтылган өзүбүз дагы токтоёк деп чечтик дегенде биз условия койдук. Мен элдин аттан сүйлөдүм. Силер кандай мынар сатып кала турган болсоңор кандайча жолдорго барабыз? Кандай кабыл аласыңар биздин сөзүбүздү дегенде алар айтты. Биз бүгүндөн баштап акыркы сатканыбыз ушул болсун. Биз сатпайбыз деп эскертүүлөрдү бердик. Бергенден кийин дел мурда да ушундай сөзүн берип сатпайбыз деп сөз бергенден кийин кайтып сатыла баштаган. Биз буга ишенбейбиз деп элдер уже көчөлөрдөн жыйылып, WhatsApp аркылуу, ушундай телефон аркылуу жыйылып, кече күндө бир чоң митинг болду да. Тилге каршы мен ошол убакта өкмөттүк иштери менен ошто командировкада болуп жетишпей калдым. Бирок мен бул иш-чарага мен өзүм толук өзүм колдойм, макул эдем. Спирт ичимдиктерин саттыруу аракеттери 10-15 жылдан бери көтөрүлүп, бирок майнап чыккан эмес. Жаштар өздөрү демилгелеп чыккан айыл аймагында спирт ичимдиктерин саттыруу аракетин аксакалдар жана айыл тургундары да кош колдоорун билдирди. Көп жылдан бери эме кылабыз да. Инициатива көтөрүп, ушундай жаштар чыгып, мына айыл аксакалдары, моллолор катышып, бир-эки жол эме кылдык да, жойдук. Анан сатпайбыз деп алып, кайра эле сатып кулак сабайт. 2-3 магазин бар эле, анан ушул айыл боюнча дагы кече бир өзүңөр билесиңер, жаман кокустук болду Карабулак элине, ушундай кайгы алып келе турган бир жаман нерсе болду. 3-4 жигитибиз өтүп кетти шунун аркасынан. Ошого жаштар кайтып дагы чогулуп, сатырбайбыз деп эме кылды ат. Мунун аркасынан көп жаштар өтүп кетти. Сатпаганы жакшы бизге. Мына барлык элдер үйгө келсең дагы, ата-эне дагы, ата-эне иши, балдары дагы каршы да бага ушундай сатпаса экен, кылбаса экен деген эмелер менен мына кулак ачып жаап, сатпайбыз деп атат магазинда, мына комоктогу эмелер дагы сатпашка макул болдулар. Эми ошого болсо деп биз элден чыгарабыз. Мисалы үчүн мугалим болсо мугалимди чыгарбайсың, суу бербейбиз, той кылсаң тоюңа барбайбыз деп ошого макул болуштулар. Жол кырсыктары боюнча жалпы район аймагында 11 айдын ичинде 26 жол кырсыгы катталган. Салам медиа, Баткен.